Урматтуу СМИнин кызматкерлери, урматтуу журналисттер, мен сиздерди сыйлайм, урматтаймын. Бирок, кече күнү ушул жерде Конституцияны талкуулап аткан кезде сиздер мен сүйлөгөн сөздөрдүн кээ-бирлерин алып, сайттарга жайгаштырып, ошол эле мезгилде 5 канал, КТР каналы, Ала Тоо маалымат программасını берип атканда менин сүйлөгөн сөздөрүмдү кесип салып, депутаттар Конституцияны талкуулап отурса, кээ бир депутаттар жетпеген муктаждыктарын айтып отурат деген сөздөр менен айтып чыгыптыр. Эгерде сиздер мени ушундай эле чагылдырыңыздар келсе, эмне үчүн сиздер мен сүйлөгөн сөздөрдү толук чагылдырбайсыздар? Же болбосо эмне үчүн мен айткан сунуштарды айтып чыкпайсыңар? Мен кечеде ушул жерде Конституцияны талкуулап аткан маалда айттым эле. Бүгүнкү күндө бизге 120 депутат көп деп, 120 депутаттын санын азайтайлы деп. Себеби дегенде бюджеттен каражат бүгүнкү күндө тартыш болуп атат. Социалдык тармактарга каражат, акча каражаты жетпеген учурда 120 депутат көптүк кылат деген сөздөрдү айтпастан эле кайдагы болгон депутатка душ керек деген сөздөрдү айтып чыгыпсыңар. Bunday жол менен каралаган туура эмес деп ойлоймун. Кошомат кылсаңар дагы кошоматындан жолу болот. Ошондуктан ар ким өз жумуштарын так аткарсын. Эмне себептен мен айттым? Себеби дегенде, мына бүгүнкү күндө 120 депутат барды тең болуш керек дедим. Кээ бир депутаттардын кабинеттеринде кабылдамалары жок дедим. Кээ бирлердин кабинеттери кичинекей дедим. Бирок ошол эле кезде кээ бир депутаттарда мезгилде душтары бар кабинеттеринде деп айттым. Ошо душтарды жоюп туруп, жок кылыш керек бул жерде. Эмне керек бар душтардын жогорку кеңеште? Эмне биз бул жака жуунганы келет белек? Ошол душтарды жоюп, кабылдамасы жок депутаттарга кабылдама жасап бергиле деген маанайда айттым мен муну. Ошондуктан эгерде кандайдыр бир маалыматтарды толук берип жүрсөңүздөр, эгерде сиздер түшүнбөсөңүздөр, мен сүйлөгөн сөздөрдү толук эле чагылдырып коюңуздар. Эл өзү түшүнүп алат. Же сиздер түшүнбөсөңүздөр, мага кайрылыңыздар. Мен кандай ойду айттым ошол маселени деп. Ошондуктан бул 5 каналдан, КТРден чагылдырганы бул менимче уят деп айтамын.